Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер. Сиздер менен кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. 9 май Алматы шаарында поп ММА боюнча масштабтуу деңгээлде беттештер орун алат. Анда кеченин башкы беттеши катары Кыргызстандын жылдызы Самат Абдрахманов, казакстандык Васиф Аббазов менен туш келет. Алдыда бул тууралуу кененирээк биз менен болуп туруңуздар. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Baris Fighting Championship Nomad уюму менен биргеликте масштабтуу деңгээлде мелдеш уюштурушууда. Мында бир нече өлкөлөрдөн катышуучулар келип, арасында биздин мекендештерибиз да бар. Эң эле башкы беттеште кыргызстандык Самат Абдрахманов кезектеги беттешин өткөрөт. Анын атаандашы казакстандык Васиф Аббазов. Ал буга чейин 5 беттеш өткөрүп, анын 4-өндө жеңишке жетсе, бирөөсүндө жеңил узасын тарткан. Жана ошол жеңил узасы Жантамир Калажаков аттуу орусиялык мушкерден утулган. Беттештердин көпчүлүгү Nomad Fighting өткөрүп, шоу жаратууда да артыкчылыктарын көрсөтүп келет. Ал эми Самат Абдрахмановго келе турчу болсок, ал буга чейин баарыбызга белгилүү болгон хардкор уюмунда беттеш өткөрүп, чемпиондукка чейин жетип, жылдызы жанса, андан кийин ошол эле уюмда азербайжандык Эмил Наврузовго калыстардын чечими менен жеңилип калган. Акыркы беттеши катары былтыркы жылы хардкор боксинг турниринде түштүк америкалык Венесия өлкөсүнүн өкүлү Джонни Санчести биринчи раундда нокаутка узатып, жеңишке жетишкен. Эми кайрадан жалпы кыргызстандыктарды дагы бир рет жеңиш менен камсыз кылууга камынып турган маалы. Беттеш тууралуу азанолук кеп кыла турчу болсок, тажрыйба жагынан биздин мушкер үстөмдүүрөөк экени ар бирибизге маалым. Деген менен акыркы учурларда Nomad Fighting Championship уюмунун жылдыздуу мушкерлеринин бирине айланып бара жаткан Васиф Аббазовдун да жүргүзгөн беттештери көзгө толумдуу болуп, көптөгөн күйөрмандарды өз карамагына чогулта алган десек туура болчудай. Албетте, күйөрмандардын да колдоосу кайсы бир деңгээлде мушкерлерге дем, күч-кубат болуп берери эске алганда. Жалпы жонунан мына ушундайча. Ал биз мекендештерибизге ийгилик каалап, 9 май күнү улуу ата мекендик согуштун урматына биз үчүн кош майрам тартуулоосуна терең ишеничте кала беребиз. Баса, бул беттешти жеринен көрүүнү каалагандар үчүн Алматы шаары Балуан Шолак спорт ордосунда болуп өтөт. Сиздин оюңуз боюнча бул беттеште ким фаворит деп ойлойсуз? Өз ой пикириңиз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан жолукканча аман туруңуздар.